ошол кыргыз элинин сыймыгы. Анда эмесе тааныштырып өтөйүн, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтоо атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, Казак Республикасынын эмгек сиңирген артисти Саламат Садыкова. Эже, кош келипсиз. Ушул дастан күнү менен сизди да куттуктайбыз. Анткени бүтүндө кыргыздын маданиятын, искусствосын тек гана биздин кыргыз эл эмес, эли журтубуздун бардыгын тең дүйнө жүзүнө таанытып келаткан өнөрүңүз менен белгилейсиз. Рахмат кызым. Айда бар болгула. Мына жакшы жөрөлгөнү баштап жатасыздар. ЛТР телеканалы дайымга ошо жакшылыктын жарчысы болуп, жакшылыктын башында жүрөсүздөр. Бул дастан күнү деген өтө жакшы болду. Соңку учурларда мына биздин мамлекеттик катчыбыз Сүйүнтбек Касманбетов мырзанын эл арасына барып сүйлөгөн бир жакшылыкка үндөгөн нускаган кептерин абдан жактырып атам мен. Бир жеринен бир кынтык таппайсыз, көңүл толот да. Мына ушул керек эле. Суусап турган учурда мына жакшы бурулуш болуп атат. Жакшы жакка багыт берип, жанагы жол таап, жол көрсөтүп жаткан башчыларыбыз аман болсун. Бул дастан деген нерсе бул өзү терме, ошол эле жана жомок. Адамзаттын тетиги өзүбүздүн эпосторду айтпайын, жана келгемиш жөнүндө эпос бар экен. Ал келгемиште ошо карап отурсаңыз, биринчи адам баласы кантип жарык дүйнөгө келип, жер бетинде табият менен кантип сүйлөшүп, кантип өзү менен өзү тиричилик кечирип, анан жан жакасында адам менен алака келиштиргендин бардыгын адам өзүн өзү адептүүлүккө, өзүн өзү ошондой бир маданияттуулукка, турмуш кечиргенге тет жактан келген башатыбыз. Андан бери кече келе жатканда мына биз эле биздин балалыгыбызда топуракка буланып ойноп жүргөнүбүздө укканыбыз жалаң жомок болду чындыгында. Болгон экен илгери заманда бир кемпир шал болгон экен деп башталат эле да. Ошентип отуруп анан кат келет экен, кат барат экен болуп кат жазат элекпиз. Мына карабайсызбы, азыркы заман кандай өзгөрүлдү. Чындыгында жаңы замандын жомогу такыр башка болуп жатат. Балдарыбыз Билл Гейтсти карап отурат минтип. Гейтске караганда өзүбүздүн ата бабабыздын айтып койгон ар бир сөзүн нускап турсак кандай жакшы. Себеби жер бетинде аз эл, саз эл бул кыргыз эл экен. Ошо кыргыз элинин айтары жомогу али алды да, сандыктын эмеле мындай капкага ачылды десем болот да. Ошон үчүн бүгүнкү баштап жаткан жөрөлгөңүздөр дастан күнү куттуу баяндуу болсун. Элибиздин өзгөчө мына тарбия тал бешиктен деген сөз бар. Тарбия болсун десек, күнү түнү какшап эле айта беришибиз керек. Анан 1000 кишинин ичинен бирөө үйлүп алат. Мамкатчы айткандай. Ошо жана кулактууга бир сөз, кулаксызга 1000 сөз деген. Илгери эле ушуну биз угуп чоңойдук. Ошондуктан айта берсек, жетесинде калса, дээринде бир көңүлүндө конусо, кыргыз жыттанып анан кийинки урпактарыбыздын дагы кылган иши анык болуп, жасай турганы маанилүү канык болуп дегендей. Ошо келечеги жарык болсун деп мен ошону тилеймин. Чоң рахмат. Ошол тилегиңизди азыр санат ыры менен коштоп бүтүндө эли журтубузга аткарып бериңиз. Менин баягы 90-жылдардын башында эле ошол Жең Жок атабызга кайрылып, анан барпаталарыбыздын санат термелеринен өзүм ошол улуттук ырчы болгондон кийин ырдачымын жаш кезде. Ошону бүгүнкү майрам менен жалпы жумурай журтубузду куттук айтып, барпатабыздын термесинен айтып берейин. Ынтымағы бар елдің талайы бағы açılат. Ынтымағы жоқ елдің тапқаны бекер чачылат. Ынтымағы бар елдің ели çoğu жиылат. Ынтымағы жоқ елдің ели қачып сұйылат. Ынтымағы бар елдің дүркір өсөт балдары. Ынтымағы жоқ елдің сөзінен шығат жалғаны. Ынтымағы бар елдің қалаға қарды тоқ болот. Ынтымағы жоқ елің біріге бірі оқтолот.
Ынтымағы бар елдің кеңеш берет қарысы, ынтымағы жоқ елдің тозып қачат барысы. Ынтымағы бар елдің қалыс болот улуғы, ынтымағы жоқ елің içінен чығат бұзуғы. Ынтымағы бар елдің жарып сүйлөйт чечени, ынтымағы жоқ елің жабырап сүйлөйт нечени. Ынтымағы бар елдің келишимдүү барысы, ынтымағы жоқ елің сөзүнөн кетет маниси. Ынтымағы бар елдің мейман досу болот аялы, ынтымағы жоқ елдің адамға тиет залалы. Ынтымақтуу ел болсо душманға тиген ок болот, ынтымаксыз ел болсо дыркырап качып жок болот. Ынтымактуу биригет ынтымаксыз бөлүнөт, ынтымак элдин бакты бар, бири-бириге баркы бар. Ынтымактуу биригет ынтымаксыз бөлүнөт, ынтымак элдин бакты бар, бири-бириге баркы бар деп барып атабыз айтып кетиптир.